Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Алмазбек Атамбаев Кримтөбүл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттуу отурумга келүүдөн баш тартты. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мындан улам жараян 14 октябрга жылдырылды. Бүгүнкү процесске 4 айыпталуучу чакырылган. Алар экс-башкы прокурор Индира Жолдубаева, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ошол кездеги төрагасы Зарылбек Рысалиевдин мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана профессор Абдухалим Райымжанов. Соттуу отурумдун жүрүшүнөн Рахат Жаныбекованын репортажы. Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгарып кетишине байланыштуу соттуу отурум бүгүн Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда каралмак. Бирок аталган мекемеге кире бериш жерде мындай таштанды ташуучу автоунаа бузулуп калганбы, жайтор токтотулган. Бул жерге кирген баягы кармалган адамдарды алып келүүдө автоунаалар мүмкүн кире албай убара чегишүүдө. Маалыматтар боюнча таштанды ташыган унаанын аккумулятору отуруп калгандыктан машинаны айдап кетүүгө мүмкүн болгон эмес. Мындан улам орто жолдо калыптыр. Бирок айрымдар муну атайын коюлган бөгөт болушу мүмкүн деп жатышты. Кримтөбүл түрмөдөн мыйзамсыз бошотулуп Кыргызстандан чыгып кетишине байланышкан кылмыш иш боюнча 4 адам. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын экс-төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановтар айыпталуучу катары өтүп жатат. Алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши саат 10-до карала турганы айтылып, бирок алдын ала угуу процесси 1 саатка кечигип башталды. Белгилей кетсек, алдын ала угуу болгон учурда сот ишти кароого далилдер жетиштүүбү же дагы башка кошумча өтүнүчтөр, күбөлөр бар жогун такташ керек. Процессти чагылдырууга келген журналисттер алгач сот жайгашкан имараттын короосуна киргизилген жок. Жарым саат тургандан кийин гана кирүүгө уруксат берилди. Жок, биз түшүнбөгөн үчүн сурап атабыз да, эмнеге киргизбей атасың? Закрытый процесс болуп кетти. Закрытый болгондо биз ичкерге Соттук угууга мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да келген. Бирок ал журналисттердин суроолоруна жооп берүүнү каалаган жок. Ал эми айыпталуучулардын бири гематология борборунун мурдагы директору Абдухалим Райымжанов күнөөсү жок экенин айтып, ишти кароо эртелетилсе болот деген оюн билдирди. Я не считаю себя виновным, поэтому я и... Мен окумуштумун, иштин материалдары менен таанышкан эмесмин. Күнөөнү мойнума да албайм. Ошондуктан тергөө менен кызматташкан жокмун. Аталган иш боюнча УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевге издөө жарыяланган. Ал эми мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол учурдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиев, Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья Жапар Ирматов жана бир катар дарыгерлер. Жалпысынан 14 киши тергөө менен кызматташууга барган. Мындан улам алардын иши өзүнчө өндүрүшкө алынгандыктан бул процесске катышпайт экен. Судья начал... Иштин фигуранты катары өтүп жаткандагы 14 адам соттук процесстерге катышпашы деле мүмкүн. Анткени алар тергөө менен кызматташкандыктан алар айыппул төлөө менен гана кутулуп кетиши ыктымал. Тергөө менен кызматташкандардын бири мурдагы башкы прокурор Аида Салянованы да аталган сот имаратынан кезиктирдик. Бирок ал башка иш боюнча сотко келиптир. Журналисттер учурдан пайдаланып Батукаевдин ишине байланыштуу суроолорду узатышты. Белгилей кетсек, ал 73 күн тергөө абагында отуруп чыккан. Биздин ишибиз боюнча тергөө жалпысынан бүткөн, качан сотко өтөт деп күтүүдөбүз азыр. Эми эгерде азыр мен детальдарды айта баштасам, анда мен жана подписканы бузган болом да, бирок мен ошо жерде баягы мага түздөн түз көрсөтмө бербесе дагы менде кандай маалымат бар ошону айтып бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Бирок мен бир айта турган нерсе, мен мурун кандай айтсам, ошондой... Жарым саатка жетпей Кримтөбүл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы соттук жыйын жылдырылганы белгилүү болду. Маалыматтар боюнча, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук угууга келүүдөн баш тарткан. Мындан улам сот ишти кароону 14 октябрга калтырган. Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жасыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум
биринчи күнгө саат 2-ге жылдырылды. Эскерте кетсек, Кримтөөлү Азиз Батукаев 2013 жылы оор илдетке чалдыкканы айтылып, мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Ошол эле күнү Россияга жеке учак менен учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, бир жума мурда сотко өткөрүп берген. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Кой-Таш айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү 1 ноябрга чейин узартылды. Азырынча анын себептери белгисиз. Маалыматка ылайык, мындай чечим комиссиянын кечээки жыйынында кабыл алынган. Анда отурумга журналисттер киргизилген эмес. Негизи Кой-Таш окуясы боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия 26 сентябрга чейин жумушун аяктай турганы айтылган. Бирок белгисиз себептерден улам комиссиянын иши аягына чыкпай создуктурулуп келет. Буга чейин вице-премьер-министри Жеңиш Разаков комиссия 12 октябрга чейин ишин жыйынтыкташы керек экенин айткан болчу. Бирок көптөгөн жагдайларды карап чыгуу үчүн комиссиянын иштөө мөөнөтү 15 октябрга чейин узартылган эле. Кой-Таштагы окуя менен катар эле Бишкекте 8 августта болгон баш аламандык учурунда бейбаштык кылды делген адам кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Вега компаниясынын өкүлү укук коргоо органдарына кайрылып, 8 август күнү таңкы саат 4:30 белгисиз адамдар коопсуз шаар долбоорунун алкагында коюлган видеокамераны иштен чыгарганын айтып арызданган. Камера 7 апрель менен Токонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Эсептөөлөр боюнча чыгымдын суммасы $500 түзгөн. Аталган факты боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 23 жаштагы жигит кармалды. Учурда милиция баш аламандыктын башка катышуучуларын издеп жатат. Эскерте кетсек, 7 августта кечинде УКМКнын атайын даярдыктагы жоокерлери Алмазбек Атамбаевди Кой-Таштагы үйүнөн кармоого аракет кылып, бирок тарапташтарынын каршылыгынан улам ишке ашкан эмес. Эртеси 8 августта укук коргоо органдары кайрадан операция жүргүзүп, Алмазбек Атамбаев багынып берген. Бишкекте өспүрүм кызды зордуктоого шектүү делген адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 5 октябрда кечки саат 6:07 болжол менен 25-30 жаштардагы белгисиз адам Ордо каланын Шопоков көчөсү менен Чоңчу каналынын кесилишинен 12 жаштагы кызды зордуктаганы аныкталган. Аталган факты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан зордуктоо беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Өзбекстандын 34 жаштагы жараны кармалды. Ал Бишкек шаарында убактылуу иштеп жүргөн айтылууда. Мурда Өзбекстанда бейбаштык боюнча соттолгону белгилүү болду. Кылмышка шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Зөөкүргө карата арызды жабырлануучу кыздын өгөй атасы жазып, укук коргоо органдарынан шектүүгө карата чара көрүүнү суранган. По бычка провел с дома. Это получается бычка перед Орозбекова. Үйдөн кызды дүкөнгө барабыз деп ээрчитип чыккандан кийин Чоңчуй каналын жээктей барасың деп коркуткан. Болжол менен үйдөн алыстап 1 чакырымдай басышкан окшойт. Кыздан сураганыбызда ушул жакты көрсөтүп берди. Бул жерден тиги ойдунга кызды коркутуп алып түшүптүр. Карабайсыңарбы, тегерек четте эч ким көрүнбөйт, киши баспаган жер экен. Ал зөөкүр ишин бүтүргөндөн кийин кызды ушул жерге таштап кете бериптир. Мен азыр машина айдатып келем, күтүп тур деп айткан боюнча изин жашырган. Ал кетер менен кыз үйгө качып келген. Чүйдө эркек кишини өлтүрүүгө шектелген аял кармалды. Криминалдык милиция кызматкерлеринин билдирүүсү боюнча окуя 9 октябрда болгон. Укук коргоо органдарына Новониколаевка айылында эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу кабар түштөн кийин 4 чамасында келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тобу барып, бычактан жаракат алган 49 жаштагы эркектин сөөгүн тапкан. Аталган факты адам өлтүрүү беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 47 жаштагы аял колго түшүрүлдү. Кармалган жаран Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнөн убактылуу кармоочу жайына камалды. Тергөөлдүн алдын ала версиясы боюнча шектүү менен маркум спирт ичимдигин ичишип, кийин уруш чыккан. Ал эми эркек киши алган жаракатынан улам ошол жерде көз жумган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши улантылып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Ашхабад шаарында Түркмөнстандын өлкө башчысы Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Анда эки өлкө ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери, артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Кыргызстан, Түркмөнстан лидерлери эки тараптуу кызматташууну активдештирүү боюнча жакынкы убакытта биргелешкен пландарды белгилеп, буга даярдыгын билдиришти. Ошондой эле Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы соода-экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди кеңейтүүгө кызыктар экени баса белгиленди.
Президент Сооронбай Жээнбеков КМШга мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин кезектеги жыйынына катышуунун алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен да жолугушту. Мында Кыргызстан менен Тажикстандын эки тараптуу кызматташуусунун азыркы абалы жана аны өстүрүү, анын ичинде чек ара кызматташтыгы да талкууланды. Мамлекет башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо процессин тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Эйр Манас авиакомпаниясынын Бишкек Ош багыты боюнча каттамдары бүгүн дагы аткарылбайт. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, буга чейин учакта техникалык мүчөлүштүктөр табылган. Айтымдарында Боинг лайнерине керектелген жабдуу АКШда чыгарылат. Аны алып келүү үчүн бир топ күн кетет экен. Жарандык авиациядан билдиришкендей, Pegasus компаниясынын кампасында самолеттун мүчөлүштүктөрүн оңдоо үчүн керектүү тетиктер жок. Мунун аркасынан 6 каттам үзгүлтүккө учурап отурат. Эйр Манас компаниясынан кабарлашкандай, 11 октябрга билет алгандарга СМС билдирүү жөнөтүлгөн. Ошондой эле эртелеп билет алып алган жүргүнчүлөргө акчасы кайтарылат. Буга чейин аталган компания 9-10 октябрдагы каттамдарын токтотуп, ал техникалык себептерге байланыштуу экени айтылган. 7-0. Дал ушундай эсеп менен Кыргызстандын футболчулары Мьянманын командасын баш көтөртпөй жеңип алып, спорт ышкыбоздорун кубанычка бөлөдү. Мелдеш кече Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8-де башталып, 2,5 саатка созулду. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянмадан келген оюнчуларды кезектеги ирет утуп алып, тарыхты жаңылады. Мындай чоң жеңиш акыркы ирет 22 жыл мурда 1997 жылы болуп, анда оюндун жыйынтыгы 6-0 эсеби менен кыргызстандык спортчулардын пайдасына чечилген. Бул беттештин мыкты оюнчусу деп улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Эдгар Бернхард табылды. Ал беттеште 3 гол киргизди. Эдгар Бернхард кыргыз футболунун тарыхындагы улуттук курама команда үчүн хэт-трик жасаган экинчи оюнчу болду. Буга чейин чабуулчу Виталий Люкс Азия кубогунда хэт-трик жасаган. Кыргызстандык футболчулар Мьянманын дарбазасына 7-чи голду киргизгенден кийин оюн талаасына чуркап чыккан күйөрман үчүн футбол федерациясы $28 000 айыпка жыгылышы мүмкүн. Бул тууралуу футбол федерациясынын вице-президенти Дастан Конокбаев билдирди. Комиссарлары бул окуя боюнча рапорт жөнөтүшкөнү белгилүү болду. Кече оюн талаасынын аймагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынганына карабастан, мелдеш учурунда күйөрмандардын бири футбол талаасына чуркап чыккан. Спортчуларда аны токтотууга аракет жасашканы менен ал дарбазачы Павел Матяш менен кол алышып, андан кийин оюн талаасынан чыгып кеткен. 4 жыл мурда Австралиянын курама командасы менен кыргызстандык футболчулар беттешкенде да күйөрман оюн талаасына чуркап чыккан эле. Анда футбол федерациясы $28 000 айып төлөгөн. В очередной раз выбегает у нас болельщик. Ну зачем так? За это нашей федерации влепят штраф, причем очень крупный. Так нельзя делать, так нельзя делать. Да, ну я понимаю, но в любом случае это приносит вред нашей сборной. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.